Албетте биз айдоочу катары жакында көбөлүк алып баштадык. Ош мамлекеттик университетинде студенттерге түшүндүрүү жыйын өттү. Бул жол кырсыгын болтурбоо, алардын коопсуздугун камсыздоо максатында уюштурулду. Жыйында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери Ош шаарында катталган жол кырсыктарынын себептерин атады. Алдын алуу жолдору боюнча маалыматтар берилди. Биздин өлкө аймагындагы жол кырсыктарынын санын кыскартуу жана алдын алуу, ошол эле профилактикалык иштерди жүргүзүүгө багытталган. Программабызда болсо ар бир жеринде жергиликтүү бийликтер менен, өз алдынча башкаруу бийликтери менен, айыл өкмөт акимдери менен жана жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды уюштуруп, ушул жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда болуп жаткан жол кырсыктарын алдын алуу, ошондой эле жалпы эле жол кырсыктарын алдын алуу максатында болуп жатат. Студенттер жол эрежелеринен сырткары айдоочулар үчүн кандай мыйзамдар каралганына кызыкты. Ал эми эреже бузгандарга көрүлчү чаралар боюнча суроо беришти. Технология өтүп жана өтүп Жолугушууда унаа жолдордо электросамокаттар, мопед жана велосипедтер менен катышкан жол кырсыгын азайтуу боюнча да түшүндүрүлдү. Бүгүнкү иш-чара аябай сонун болду. Слайд-шоулору аябай сонун, адам жүрөгүгө жете турган слайд-шоулорду жасаптыр. Бүгүнкү иш-чарада кадимкидей адам таасир алып, жол кырсыгын сактаганды үйрөнүп, Ош муунун бардык студенттерге аябай пайдалуу болду. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы өттү. Бардыгы жакшы, презентациялар менен жакшы маалыматтарды алдык. Мындай түшүндүрүү иштери өлкөнүн ар бир аймагында, мектептерде жана жогорку окуу жайларда өткөрүлөт. Эми мындай иш-чаралар бизде албетте байбамай өтүүдө. Бул иш-чаранын эң негизги максаты болуп эле ушул өлкөбүздө, жалпы республикабызда ошону менен бирге эле Ош шаарындагы жол кырсыктарын алдын алуу жана аны болтурбоо бул эң биринчи милдети болуп эсептелинет. Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматы боюнча жыл башынан бери өлкөдө 6000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 640 адам каза болуп, дагы 9000ге жакын киши жаракат алган. Кырсыкты алдын алуу үчүн башкармалыктын аймактардагы өкүлчүлүктөрү өспүрүмдөр арасында сынак жарыялап, окуучулар менен жолугушууларды уюштурган. Жөө адамдар үчүн 700гө жакын профилактикалык иштер алып барылган. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.